Президент Садыр Жапаров Фейсбуктагы баракчасына тендердик системаны алып салуу боюнча мыйзамдын артыкчылыктары тууралуу жазды. Айтымында быйыл кышта жаңы конуштарды кыдырып чыкканда дароо 15 мектеп бир балабакча салуу чечимин кабыл алган. Ага ылайык дагы бир чуу жаратып жаткан иш боюнча билдирип коеюн. Быйыл кышта жаңы конуштарды кыдырып чыктым. Мектептер жок, балдар шаарга келип окушат же жөө жалаңдап алыска айылдардагы барышат экен. Дароо 15 мектеп бир балабакча салуу чечимин кабыл алдым. Мен адистерди чогултуп алып өзүм эсептеп чыктым. Бүгүнкү күндө 1 квадрат метрин $650 салса деле курулушчу пайда табат экен. Ошол себептен мэрди дагы ал чогулушка катыштырып, $650 ашпаган баада салып, 15 сентябрда 15 мектеп бир балабакчанын ачылышын кылабыз деп планга киргиздик. Бул мектептердин салынышы жеке менин көзөмөлүмдө турат. Иштин сапатын жана жүрүшүн тиешелүү мекемелер, адистер көзөмөлдөп турушат. Жалпысынан алганда 60 000 квадрат метр курулуп жатат. Ар бир квадратынан $170 айырма болгондо $10 200 000 үнөмдөлдү. Эгер тендер тең бер деген бале менен кеткенибизде, бул сумма бирөөлөрдүн чөнтөгүнө кетмек. Кече тендерди жоюу боюнча мыйзамга кол койдум. Бир айдан кийин күчүнө кирет. Мындан ары тең бер деп коррупциялашуу жол менен эмес, коррупциясыз иш алып баруучу механизмдер ишке кирет. Ар бир кабыл алынган чечимибизде жети өлчөп бир кесебиз. Эч кам санабаңыздар деп жазган.